Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарынын аймагында 2021 жылдын 1-апрелинен 3-апрелине чейин өтүүчү коопсуздук 2021 жана калыптуу 2021 биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгууларга даярдыкты улантууда. Бүгүн аскердик техникаларда машыгуу башталды. Биргелешкен аракеттердин жүрүшүндө өздүк курам күжүрмөн абалдагы шарттарга багытталып коюлган күжүрмөн тапшырманы аткаруу үчүн аскер бөлүктөрдүн кошуундарынын курамында макулдаштырган аракеттерди иштеп чыгышууда. Аталган маневрлардын темасы республиканын айрым аймактарында аскердик абалды жана өзгөчө кырдаал киргизилген шарттарда аскердик органдардын мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштери жана аскердик түзүмдөрдүн практикалык мобилизациялоосу жана курчутулган кырдаалда күжүрмөн тапшырмаларды аткаруу болуп саналат. Машыгууга 2000ге жакын адам катышып, 100га жакын автомобилдер, брондолгон жана атайын техникалар, 20га чейинки артиллериялык система, ошондой эле 10 авиациялык техника тартылат.